Бүгін парламентте медицина тармағына тиешелүү маселелер негизги темага айланды. Алгач дарыгерлердин шалакылыгынан улам оору жуктурууда ак халатчандарды административдик жоопкерчиликке тартуу боюнча маселе каралды. Алсак кан куюу учурунда С гепатитин жуктурган учурлар жүздөп саналат. Болгондо да донорлук кандан эмес, дарыгерлердин өздөрүнөн жуккан учурлар да бар. Мурда донорлор кан берчү, ошол эле канды куйчу да. Бирок кийин технология өзгөрдү. Ал деген канды бир канча компонентке бөлүп, башка бөлүмдөр. Анан ошол канды компоненттерин иштеп аткан адамдар заготовкасында аны кайрадан иштетүүдө, бөлүүдө, колдонууда, сактоодо деген жоопкерчиликтер мурда жалпысынан эле каралып калган. Эл өкүлдөрү министрден жеке менчик тиш бейтапканаларын жакшылап көзөмөлдөөнү талап кылды. Жыйында Оштогу акушерлердин аялдар менен ымыркайларга ВИЧ инфекциясын жуктурган чуулгандуу окуяны да депутаттар эске салбай кое албады. Медицина кызматкери оору жуктурганына айыптуу деп табылса, болгону 500 сомдон 1000 сомго чейин айып пул төлөп кутулуп кеткени да аларды жоопкерчиликсиздигин арттырууда дешет эл өкүлдөрү. Калкты туберкулездон сактоо да бизде жолго коюлган эмес. Эмне себептен 11-беренеден айлана тегеректе кургак учук менен жуктурууга коркунуч туудурган адамдардын тизмесин Кыргыз Республикасынын өкмөтү бекиткен иштөөдө жол берилбейт деп жазылып турат. Жаңы редакцияда ал берени жок бул обстоятельство. Билим берүү мекемелерине балдар менен тыгыз байланышта боло турган адамдар туберкулез менен жабыркаса жумушка албоо керек деген норманы депутаттар калтыруу керек дешти. Мындай норма тамак даярдоо менен алектенген кызматкерлерге өзгөчө тиешелүү. Эл өкүлдөрүнүн пикиринде бул нормалардын жаңы редакцияда камтылбай калганы акылга сыйбаган нерсе. Союз маалында кызматкер жумушка орношоордун алдында флюорографиядан өтүп турушчу. Учурда деле бул эреже бар болгону менен көпчүлүк жарандар мындай тастыктаманы пара берип алып жатканы жашыруун эмес. Муну саламаттыкты сактоо министри өзү деле моюнга алат. Алас келгенсип, бул илдет менен жабыркагандар башкалар менен чогуу эле жашап, аларга да оору жуктуруп келет. Кургак учак оорусу бул социалдык оору, кедейчиликтин оору. Биз айтып атабыз, ар кандай цифралар айтат. Мен кесиптешим айтты 100 миңге 250 деди, мен бир жерде окугам 147 оору 10 миңге. Ал эми советтик мезгилде 27 адамдан ашпайт эле. Здравоохранение иштебейт деген эмес. Биздин жарандарыбыз Россияда 25-26 киши бир комнатада жатып, бири-бирин жуктуруп келет. Баарын силер камсыз кыла албайсыңар. Ошондуктан биз коомчулук баарыбыз көтөрүлүп жардам беришибиз керек да бул проблемага. Бул мыйзам долбоорундагы алешемдиктердин аз гана бөлүгү. Депутаттардын пикиринде бул өзгөртүүлөр жөн гана редакциялык мүнөздө болгондуктан эч кандай натыйжасыз. Мындан улам өкмөт мүчөлөрүнүн бул аракети жөн гана убакытты коротуу деп сынга алышты эл өкүлдөрү. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.